дагы айтып кетпесеңиз болбойт, анткени бул үй бүлө дагы эл арасында бир белгилүү үй бүлөлөр болуп эсептелинет. Бешинчимин деп калдыңыз. Ошондо канча агаңыз, канча сиңдиңиз? 3 агам бар. Бир эжем, бир сиңдим, 6 бир тууганбыз. Мен ушул Кадырбековдор деген фамилия тууралуу сен айт десең азыр, мен атам эстедим. Атам мындай аябай өз заманынан алдыда жүргөн новатор, экономист, ишкер киши болгон. Мамлекеттик кызматта экендигине карабастан дайым ишкердик менен алектенчү. Атамын көп кызматтардын ичинен мен 4 нерсени Кадырбековдордон мурун Кадырбек аксакалды эстеп кетейин. Биринчи кандай кызматта ХСУ деп коюшу элейм, курулуш компаниясы болгондо, азыр ошонун начальник болуп, райондук жетекчи болгондугуна карабастан бизге китептерди алып келип берип, ошону окуп бүткөндөн кийин идеясы эмне экен деп сураганга, кечкурун бардыгыбыздын күндөлүгүбүздү текшергенге, анан кимибиз ооруп калсак ооруканага алып барганга убакыт тапчу. Анан атам аябай болуп көрбөгөндөй катуу эле. Ошол катуулугун эч кимге көрсөтпөгөн, жүрөгүнүн астындагы мээримин жашырып турганын көрчүбүз биз. Эч качан бир жакка бир тентектик кылып баралы десек, апам мектептин директору эле. Анан мейли атаңан сура десе, биз түшүнчүбүз, демек барбайт экенбиз депчи. Ошондой үй бүлөдө чоңойдук, анан билимге көп инвестиция салган. Аябай мындай барчылык каражаттарды түзүп берип, ар бирибиздин 18 жашыбызда атам өзү ооруп калганын билип, ар бирибиздин 18 жашыбызда бирден үй белек кылса, биз ойлоппуз, аябай биз мартабалуу болсун ушинтабыз депчи. Ушулар келечекте бир көйгөйдү ойлонбостон билимдүү адам болуп элге кызмат кылса экен деген нерсе менен кылган экен. Ушул мен 3 агаман кийин болгон үчүн баягы үй жумуштарында эркек кылчу иштерди такыр кылбаган болдум. Эркелигим билинип турчу. Бирок мени дагы ошол нерседен токтотуш үчүн атам мен ооруп атам, сен мага жардам беришиң керек деп жайлоого алып барып, 8 классымда бир кичинекей абамдын кызы менен коюп, анан таштап, мен шашылыш жумушум чыгып калды, апам экөө келе берген. Кийин уксам мени тарбиялаш үчүн болгон маневр экен. Ошондо отун каяктан келет, жаныбыздагы эжеден бес аганды жалдыраш керек, анан урушсап барып отуруп бес адым, казанга нан жаптым. Анан ошентип биринчи эркелигим күбөлгөн учур ушул болгон. Ошол тарбиясы үчүн, ошол методикасы үчүн атамын рухуна 5 маал Куран багыштайм. Калган бир тууганда